Жогорку сотто балдардын эне мериминен ажыроосуна байланышкан иш каралды. 2015-жылы Новиков аттуу Казакстандын жараны сотко кайрылып, мурдагы жубайы Эльмира Аминованын энелик укуктарынан ажыратууга жетишкен. Жубайлардын балдарын талашуусу 4 жылдан бери уланып, акыры Жогорку соттун соттук коллегиясынын чечими менен энесинин укуктары мыйзамдуу түрдө калыбына келтирилип берилди. Азыр ушу мен ойлойм туура чечим кабыл алынды. Соттун председатели дагы биринчи баштаганда эле айтты да, ошол Новиков деген эмеге жанагы арыз жазганда балдардын энесин укуктан ажыратканга деп 50 жыл жашап атып, анан кийин жанагы кээ бирде роддомдон калтырып салып, анан кийин энесин иштеп же атасын иштеп атса, силер эмне үчүн укуктан ажыраткан атасыңар, эмне деген максатыңар бар деди дагы. Мындай жооп бере алган жок да. 4 жылдан бери Эльмира айым өз балдарын көрө элек болчу. Эми минтип соттун адилет чечиминен кийин балдары менен жолугушуу мүмкүнчүлүгү жаралды деп көзүнө жаш алды. Эмоции, да. Эмоции зашкаливают, конечно. Абдан толкундап жатам. Бүткөн эмесмин. Бирок соттук коллегиянын мындай иштерди кароодо тажрыйбасы мол экен. Чындыгында кубанычымда чек жок. Бүгүн канча жылдан бери күтүп келген жеңишке жеттим. Мурдагы жолдошум тараптан ар кандай жалган жалалар жабылгандыгына карабастан сот адилет чечим чыгарып берди. Эми буюрса балдарыма туура тарбия берип, аларга болгон сүйүүмдү, меримимди арнайм. Новиков менен Аминованын 2 баласы бар. Алардын бири 9 жашта, ал эми экинчиси 6да. Биринчи инстанциядагы сот Новиковдун мурдагы жубайын энелик укуктан ажыратуу тууралуу доо аразын канааттандырган. Бирок экинчи инстанциядагы сот эненин пайдасына өкүм чыгарып, жогорку сот бул чечимди күчүндө калтырды. Были исследованы все обстоятельства. Бүгүн соттук коллегия мыйзамдуу адилет чечим чыгарды. Иштин бардык жагдайлары кылдат иликтенип, мурдагы соттордун чечимдерин жокко чыгарууга негиз жок деген бүтүмгө келди. Биз соттун бүгүнкү өкүмүнө ыраазыбыз жана рахматыбызды айтабыз. Рады и восхищены сегодняшним судебным вердиктом. Эльмира Аминова соттун адилеттигине дагы бир жолу ынанды. 4 жылдан бери акыйкат издеп жүргөн эне бүгүн адилеттүү чечим чыгарган жогорку соттун судьяларына алкышын айтты.